Бүгүнкү биздин депутаттык топтун кароосунда бул Минтранстын 24-жылдын аткарылган жумуштары боюнча урматтуу абсаттар токтогулчу, сиз быйылкы жылы кыска убакытта келип иштеп атасызбы? Мен жеке көз карашым, жеке оюм, жакшы иштер болду, жакшы иштер аткарылды. Ошол менен эле бирге мен сизге жана биздин президентибиз Садыр Нурбажоевичке Көктомду айылыны жана Чкалов айылынын тургундарынын, аксакалдарынан, элдеринен, тургундарынан сиздерге терең ыраазычылыкты билдирип коюм келет. Ошол жерде ушул биздин мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү экономикалык жактан өнүп өсүп аткандыгы ушул айылдын ичине чейин кирип барганы алар элге мындай сүйүндүрүп кубандырып атат да. Ошону мен сиздерге убакыттан ушул учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиргим келип турат. Анан 25-жылга иш пландар боюнча Абсат Токтогулович, мына сиз азыр кечээ эле Москвадан учуп келдиңиз. Ошондо сиз азыр өзүңүздүн коллегаларыңыз менен Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан ушундай өзүңүз менен ошолордун транспорт министрлери менен да жолугушуп атасыз да. Сиз бул кызматка келгенден кийин биз бир жаңылык киргизишиңиз керек. Бул кандай жаңылык болушу мүмкүн? Бул азыр мына жаңы шыма деп атпайсыздарбы? Асфальт кирип күндө басылып атат. Мен сиздерге сунуш кылат элем, сиздердин иш планыңыздардагы келечекте болсо керек. Бул цемент кошулган бетон жолдор. Ушул жолдор келечекте сиздерде планда барбы, жокпу? Мына кошуна мамлекеттерде бүгүнкү күндө ошол колдонуп келип атат. Ошолор эмне үчүн дегенде, Абсат Токтогулович, биз битум бизде мына эми чыгып атканы менен мына аз санда чыгып атат. 3000 тонна чыгыптыр болгону. Биз көз карандыбыз да, ушул нефть продуктылары менен битумга айрыкча. Именно сиздер. Ал эми цемент заводдор бүгүнкү күндө бизде Кудайга шүгүр мына жаңы эле ачылып атат. Бишкекте азыр 2 завод, Түштүктө 3 заводубуз бар. Ушул цемент кошулган бетон жолдорубуз боюнча кандай иш пландарыңыз бар? Абсат Токтогулович. Туура айтасыз. Айбек Алтынбекович, цемент жолдору боюнча бизде пландар бар, бирок баасы боюнча маселелер бар. Цемент жолдун баасы кымбатыраак болот экен асфальт жолго караганда. Ошон үчүн биз азыр асфальт жолду эле карап атабыз да. Мен сунуш кылайын деген пилотный проект кылып, бизге сырттан келген мына Ислам өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк отурат бул жерде, долбоордун башчылары, Азия өнүктүрүү банктарынан бизге ушул инвестициялык проект катары ушул бетон жолун бир пилотный проект кылып Бишкектин ушул же Бишкек шаарынан Кан шаарына чейинби, же Токмок шаарына чейинби, же биз азыр айланпа жол салабыз деп атасыздар азыр Бишкекте тегил. Ошол жерлерге бир ушул бетон заводду бир кымбат болсо дагы Абсат Токтогулович. Биринчисинде туура кымбат болот, бирок келечекте ал нерсе арзан болушу мүмкүн деп мен эсептейм да. Эмне үчүн дегенде, битум кошулган жол 5 жыл. 5 жылдан кийин сиздер аны кайра тейлеп башташыңыз керек. Өзү бир эле жыл гарантийный срогу бир жылдан кийин уже алар чыгып кетишет. Анан бул 25 жылга чейин бетон кошулган жолдордун 25 жылга чейин бул баягы өзүнүн сапатын жоготпой турат деген ушундай эми бизде мындай маалыматтар бар. Ошон үчүн сиз эми министр болуп келгениңизден кийин баягы сизге чейинки министрлердин аткарылып аткан эле жумуштарын эмес, сиз өзгөчө министр болушуңуз керек. Сиз өзгөчө жумушту бир аткарышыңыз керек. Ушул нерселерди мен сунуш кылат элем да, келечекте. Анан биз Кунус Кошалиевич, биз ушу биздин бүгүнкү чечимге ушуну кошуп койсок, келечекте ушуну аткаруу боюнча иш жүргүзүлсүн, долбоорлор жасалсын депчи, бир көрөлүчү. Мен сизге мындай Абсат Токтогулович, сиз Жалал Абад областында губернатор болуп жүрүп, Жаз Көчү айылын билесиздер жакшы. Жаз Көчү айылына электр энергия ушул биздин эле өзүбүздүн мамлекеттик кызматкерлер 200 миллион болот, 300 миллион болот, айкокуй кымбат болот, жасабайбыз деген. Бирок ушул жерге чечүүчү министр келип калды эле ошол убакта. Өзү барып эсептеди эле 25 миллион сом менен бүттү да. Анан бизде көбүнчө эле ушинтип коркута беришет, кымбат болот, аябай болбойт, бизге такыр туура келбейт дей берет. Бирок сиз ошону бир пилоттук катары бир көрсөңүз, сизден суранычу ошол. Туура айтасыз, биз 2025-ке планга киргизип жасап көрөлү бул боюнча. Андан кийин
ушул мен сунушумду Кунуш Кошалич киргизип койсок, анан Кудай буйрса сиз азыр Минтранста сиз өзүңүздүн министрлигиңизде реформа жасайм деп турасыз. Ошону ушул кыска убакыттын ичинде жасап, 25-жылга могу аткарылган пландарды тез, ыкчам, ошону өз убагында бүтүрүү боюнча ишке сизге өзүңүзгө чоң жардам болот да. Анан бул жерде темир жол улуттук компаниясынын Дастан Абдулдаевич бар да. Дастан Абдулдаевич, эми сизге суроодо, сиздер дагы могу темир жолду куруп атасыздар, жакшы, ал баары жакшы. Темир жолду ушу карап алда каракол келечекте ушундай тез, ылдам жүрүүчү туристтерди ташуучу бир планыңыздар барбы? Темир жол салуу боюнча. Албетте бар. Азыркы күндө биз бир проектти даярдадык. Баягы биринчиден бул шаардын ичиндеги пробка маселелерин чечүүгө, экинчи маселени болсо балыкчыга чейинки азыркы күндө баягы биздин жолубуз балыкчыга чейин эле, ошол жолго чейин хотя бы бир скоростной поезд киргизүү катарында иштер жүрүп жатат. Андан кийинки эме боюнча биз Белоруссиянын Белжылдыр проект деген институт бар экен, национальный институт. Институт проектирования деген. Азыр ошол компания менен биз баягы тыгыз иштеп атабыз. Балыкчы Тамчы Чолпон Ата жолуна скоростной ошо именно темир жолду салуу боюнча азыркы күндө бүт технический документациялар баары берилген. Азыр институттун жобун көрүп, анан канча сумма чыгарат, ошонун карап дагы алдыга иштей беребиз. Дастан Абдулдаевич, сиз азыр айтып атасыз да, Тамчы, балыкчы Тамчы, анан каракол деп да. Президентибиз өзү ошол сиздердин баягы темир жолдо поездда баратып айтканын мен дагы уккам. Сиздерчи дагы бир өзгөчө кылып президентибизге бир сунуш кылбайсыздарбы? Кара балта керек болсо ошол биздин баягы чек арабыздан баштап караколго чейин мына лыжный базалар курулган атат, азыр баары иштеп атат, дагы келечекте курулган атат. Жана ошондой эле биз бүгүнкү күндө Казакстан, Өзбекстан, Кытай жана ошондой эле Түркмен кошуна мамлекеттерибиз менен биздин азыркы күндөгү мамилебиз аябай жакшы да, жогору. Келечекте биз туризмди Ысык көлгө туризмди тартышыбыз керек да, көбөйтүшүбүз керек да биз. Ошол жол болсо, темир жол болсо, анан ошол аэропорттор боло турган болсо гана биз көбөйтө алабыз. Ошол келечекте ал ошол Казакстандын Тараз, Жамбыл областтары менен ошол тез жүрүүчү поезд. Андан ары Ташкент, Самарканд, Бухара ушул жолдоруна келечекте бир чоң бир проект, долбоор жасасаңыздар, бул аябай көрүнүктүү иш болот эле. 20 жыл мурун биз акы төлөнүүчү жол болот десе биз таң калчубуз, андай болбойт дечүбүз. Бирок сиздер азыр ошо долбоорду даярдаңыздар, 20 жыл ушул долбоор ишке ашып калса, 20 жылдан кийин ушул мекенчил тобунун сунушу эле деп ушу чечимге ушул нерселерди киргизип кое турган болсок, биз дагы тарыхта калып калайлы да. Сиздер иштесеңиздер ошону. Биз бул боюнча албетте иш алып барабыз, иштейбиз, караколго чейин жеткизгенге аракет кылабыз. Жок, түшүнүп атам. Бир долбоор даярдаңыздар, жалпы долбоор. Бул долбоор азыр бизде иштелип чыгып келатат азырчы. Жок, сиз кыска жерлерди гана айтып атасыздар. Мен сунушум боюнча долбоорду дагы кошсоңуздар, бүгүн азыр чечимге биз кошобуз ошол нерсени. Сиздер келечекте ошону Кара Балта, андан ары Жамбыл, Тараз болуп кошулуп кетет келечекте. Андан ары Ташкент, Бухара, Самарканд, кандай деген туризмди өнүгүп атабыз Ташкент, Самаркандтарда. Ошолордун баардыгы эгерде бизге баягы жол акы арзан боло турган болсо, тез боло турган болсо, мен ойлойм жаман болбойт деп ойлойм да. Жарайт. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, Абсат Токтогулович. Кудай буйруса, баягы областта кандай иштей турган болсоңуз, бул жерде андан дагы жакшы иштейт деген бизде терең ишенич бар. Кудай калса. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.